Мына кызыл китеп сакталбайт. Бир да бир нормасы сакталбайт. Кыргыз Республикасынын жарандары туулгандан баштап эркин жана өз пикирлерин, өз талаптарын эркин жыйын өткөрүп айта алат дейт. Өткөрүп көргүлө жыйынды бүгүн. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Абактагы Адахан Мадумаров дагы бир иш боюнча Ички иштер министрлигинин башкы төргө башкармалыгына сурак берди. Бул тууралуу 23-сентябрда анын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында сурак 5 саатка чукул созулду. Ага Чыңгыз Абдумомунов аттуу кишинин 2015-жылы бүтүн Кыргызстанга $50.000 бергени айтып, аны кайтарып алуу үчүн милицияга арыз жазгандыгы негиз болгон. Иш козголуп, козголбогонун кийин тергөөчү кабарлайт. Мадумаров андан бери 8 жыл өтүптүр. Мен эч нерсе билбеймин. Биздин партия акча чогултпайт. Талапкерлерден акча чогултуу партиянын уставында дагы жок, деп айтты жактоочу. Ошондой эле адвокат 22-сентябрдан 23-сентябрга караган түнү Мадумаровго 2 рет тез жардам чакырткандыгын баса белгиледи. Азырынча Ички иштер министрлиги Мадумаровдон суракка алынганын жана аны иштин жагдайлары тууралуу маалымат бере элек. Коррупцияга жана башка бир нече мыйзамсыз ишке шектелген Токтобай Маанаев улуттук госпиталга кайрадан башкы дарыгер болуп дайындалды. Ал министр Алымкадыр Бейшеналиевдин 22-сентябрдагы буйругунун негизинде ишке киришкен деп айтылат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев УКМКга профилактикалык баарылашууга барып келгендигин билдирди. Ал бул тууралуу 23-сентябрда Facebook барагына жазды. Бирок Сагынбаев эмне маселе боюнча баарылашуу болгонун ачыктаган жок. Каракулжа районунда асынган абалда табылган 41 жаштагы келиндин өлүмү териштирилип жатат. Маркумдун жакындары аял киши колдуу болушу мүмкүн экенин айтышууда. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.